Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз өрүктөн варенье жасайбыз. Видеону толугураак түшүнүү үчүн аягына чейин көрүңүздөр. 5 кг өрүктү жана 5 кг кумшекерди алдык. Муздак суу менен жакшылап жууп алдык. Өрүктөрдү ортосунан дәнектерин алып салуу керек сөзсүз түрдө. Өрүктөрдү бөлүп алган соң, эми казанды отко коюп, 2 литр кайнаган сууну куюп алдым. Артынан эле кумшекерди салып, жакшылап бир сыйра аралаштырып алууңуздар керек болот. Өрүктөрдү салардан мурун кумшекер кайнаган абалда болуусу керек. Ал үчүн жогорку температурада кайнатып алабыз. Мына өзүңүздөр видеону көргөнүңүздөрдөй эле кайнап бырыктап шарикчелер чыгып атат. Ушул маалда өрүктөрдү азыздан салып алабыз. Жана дагы бетиндеги көбөкчөлөрүн унутпай алып салыңыздар. Көбөкчөлөрүн баарын алып бүткөн соң, вареньябыз даяр. Отун өчүрүп, банкага сала баштайбыз. Биз банканы жууп тазалап, стерилизовать этип алганбыз. Эми ошол банканын ичине салып алдык. Биз бүгүн ушундай бурама капкычтарды колдондук. Колдонордон мурун бир сыйра кайнаган сууга салып алдык. Эми банканын үстүн жаа баштайбыз. Биздин рецепт менен 4,5 литр варенье даяр болду. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Жакса лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Саламатта калыңыздар.